Сокулук районунун Фрунзе айылындагы бул 3 кабаттуу имарат Айыл чарба министрлигинин лабораториясы болгон. Эгемендүүлүктөн кийин иши токтоп каралбай калган. Пайдаланылбай турган имараттын 2-кабатын мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институту кыска мөөнөттө адистерди кайра даярдай турган окуу борбор кылып түздү. Аталган борбордун оңдоп түзөө жумуштары аяктап, расмий түрдө ишке кирди. Окуу борборунан Айыл чарба министрлигинин бардык тармактарынын кызматкерлери кесиптик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулата алышат. Кыска мөөнөттө окуу курсун бүтүрүү менен адистигин алмаштырып иштөөгө дагы мүмкүнчүлүк берилүүдө. Имарат 25 кишиге ылайыкталып, оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Окуу класстары компьютер, интерактивдүү доска менен камсыздалган. Анын бир бөлүгү жатаканага ылайыкташтырылып, бир бөлмөсү ашкана менен тамактануучу жай катары колдонулат. Азыркы кезде ошол замандын талабы болуп турат, анткени ошол биздин ошол айыл чарбасындагы окутууларды өркүндөтүш керек. Кээ бирлер болсо башка адистиктерди алабыз дегендер бар, ошолордун баардыгы ушу жерден окушат. Бул жерде бир эле мал чарбасы эмес, суу чарбасы боюнча токойчулук, органика менен ким окутуулар жүргүзөт, ошонун негизинде болот. Имарат оңдоп түзөөдөн өткөрүү керектүү жабдуулар эл аралык донорлордун каражатына алынды. Ремонт иштерине USAID $20,000 коротсо, Япониянын Кыргызстандагы копия борбору $30,000 ашык каражатка эмерек ашкана каражаттары менен окуу класстарын компьютер, интерактивдүү доска сыяктуу бир катар керектүү каражаттарды алып берген. USAID invested about $20,000 in this center. Келерки 3 жылда 800 адам өлкөнүн ар аймагынан келип, окуу борборунан кесиптик жөндөмдүүлүгүн жогорулатары пландалууда. Суу ресурстарын башкаруу жаатында окутууда жаңы технологиялар менен жаңы ыкмалар колдонулат. USAID борбордун жана жогорку окуу жайлардын айыл чарба адистерин даярдоого, окуу программаларын даярдоого көмөктөшөт. The dairy production per cow is Адистерди окутуу жана квалификациясын жогорулатуу биздин айыл чарба министрлиги менен болгон кызматташтыгыбыздын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Келечекте каржылоону биз 2 же 3 эсеге көбөйтөбүз. Окуу борбордун ишке кириши менен Айыл чарба министрлигиндеги кадр тартыштыгы жоюлары күтүлүүдө. Бир жагынан адистердин кесиптик мүмкүнчүлүгү жогорулашы менен сапаттуу продукция өндүрүү жагы дагы колго алынары айтылууда. Бүгүнкү күндө ирригация системасына дагы, ошол водниктерди даярдоодо дагы биз бүгүнкү күндө сапаттуу кадрлар муктажбыз. Ихтиялыктарды бул балык чарба боюнча сапаттуу кадрларга муктажбыз. Жалпысынан эле бүгүнкү күндө заманбап санариптик өнүгүү болгондо, жаңы технологиялар пайда болуп аткан кезде жаңы ошол сапаттуу кадрларга муктаж. Кыска мөөнөттө окуу курсу 3-4 күндөн 1 жумага чейин созулат. Окууну аяктагандарга сертификат же күбөлүк берилет. Борбор адистерди кайра даярдоо боюнча билим берүү жана илим министрлигинен лицензия алган. Дүйшөн Шаршенбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР Чүй облусу.